Саламатсыздар, урматтуу биздин кадрлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адык Сулук компаниясынын башкы директору. Биз азыр Арча Бешик конушуна келдик. Бүгүн болсо 1 март 2023 жыл. Бул жерге биз кардарыбызга 2020 жылы көп батирлүү, мындай айтканда орусча айтканда квартира салып бергенбиз. Азыркы учурга чейин иштелип жатат, кишилер жашап жатат. Ошол себептен биз сиздерге ичинде эмнелер бар экенин, кантип салынган экени жөнүндө тартып көрсөтүп беребиз. Эгерде сиз дагы квартира салам деп пландап жүргөн болсоңуз, өзүңүз видеону толук көрсөңүз, кененирээк маалымат аласыз. Участок бурчта жайгашылган, өзүнүн формасы боюнча 3 бурчтук болуп, аябай ыңгайсыз болуп калган да. Бирок ошого карабастан биз атайын үйдү пландап, жайгаштырып, үйдүн ичинде 4 батир жайгаштырганбыз. Ар бир батирдин ичинде өзүнүн кухнясы, залы менен, ошондой эле санузылы, дааратканасы жана ошондой эле уктоочу бөлмөсү бар. 4 батир, ар бири болсо бир бөлмөлүү батирдикиндей ички условиясы жана ошондой эле бул жер деген өзү участок аябай тар болгон себептен подвалдык помещение дагы жасалып кеткен да. Ал подвалга болсо керектелүүчү же болбосо кандай десем, складское помещение катары колдоно берсе толук ыңгайлуу болот. Үйдүн фундаментине биз атайын өзүбүздүн блокторду колдонгонбуз. Ошол блоктор менен коюлуп кеткен себептен кийинки учурда кардарыбыз облицовкасын дагы кийин коостоп, ал жерге атайын искусственный же болбосо табигый таш менен чаптап, дагы үстүнөн расход болгон эмес, чыгым болгон эмес да. Андан тышкары үйдүн бетине болсо Технониколь компаниянын Хауберг деген фасадный плиткасы менен коостолгон, терезелери болсо ак пластик менен коюлган, чатырга болсо кадимки эле профлист менен жабылган. Бирок сиз дагы батир салам деп калсаңыз, ар бир ушул курулушка сарпталган колдонулган материалды сиз менен макулдашып, кааласаңыз башка түрлөрүн өзгөртүп салып беребиз. Себебинде материал өзгөргөн сайын, ошол материалдын баасына жараша үйдүн толук суммасы дагы өзгөрүп кете берет. Мынакей биз азыр лестницадан көтөрүлүп туруп, үйдүн крыльцосуна көтөрүлгөндө, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 1-чи квартира турат, жана ошондой эле ушундай квартирадан 4-өө бар да. Бирок айырмачылыгы бар. Могу 1-чи квартира менен кийинки 3 квартиранын планировкасы окшош. Ал эми могу ортодо турган, бурчта турган квартиранын башкачараак да. Биз сиздерге азыр ошол бурчта турган квартиранын планировкасын көрсөтүп берели. Мынакей биз үйдүн негизги тамбуруна кирип жатабыз. Тамбуруна киргенде өзүңүздөр көргөндөй тамбур абдан кенен. Могу жерге дагы швейный машинкалар кенен чонун батып, адамдар киргенге дагы толук мүмкүнчүлүк бар экен да. Эми ошол эле немеден биз тамбурдан ванный комнатага же болбосо санузулга кирип кетсек болот. Мына көрдүңүздөр, санузулда баары бар. Бул жерде туалети бар, бул жерде өзүнүн душу бар, раковинасы бар. Бүт баары тең кенен чонун баттып, адамдарга жашаганга абдан ыңгайлуу. Андан кийин болсо эң негизги мындай айтканда комнатага, кухняга киребиз. Өзүңүздөр көргөндөй нол комнатасы негизи кухнянын функциясын аткарат. Биз жогоруда белгилегендей участкасы аябай неудобный, мындай ыңгайсыз жайгашылган себептен биз деген бул ушул квартиранын башкачараак кылып, жерди жөн калтырбай колдонуп кеткенге аракет кылганбыз. Мынакей бул кухнясы жана ошондой эле бул кухнядан спальный комнатага кирип кетсек болот. Ал жерде азыркы учурда улуу киши бар экен, ошол себептен ал жактын ичин көрсөтпөйлү, биз сиздерге негизги үйдүн планировкасы жөнүндө маалымат берип кеттик. Эми азыр биз кийинки квартираларды да көрсөтүп беребиз. Бул жак бетинен алганда 1-чи квартирага ичинде эмнелер жайгашып экенин көрсөтүп беребиз. Лестница менен көтөрүлгөндө болсо кадимкидей эле крыльцо бар. Ошол крыльцо болсо, мындайча айтканда крыша менен чатыр менен кошо бир жабылып кеткен дагы, бул ички бетин болсо атайын вагонка менен кооздоп, бекемдеп кеткенбиз. Эми үйдүн ичине кирсек. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй үйдүн ичине киргенде болсо негизги тамбур болот бул. Ушул эле тамбурдан ол жеринде кийим илгичи бар. Бул жеринде болсо электрошит турат. Тамбурдан болсо биз түз
Санузулга кирип кетсек болот. Өзүңүздөр көргөндөй бул санузулда дагы раковина бар, кол жуучу күскүс менен. Бул жагында болсо душ кылган жана туалет. Тамбурдан биз кайра эле дагы бир бөлмөгө кирип кетсек болот. Бул бөлмө болсо негизи уктоочу бөлмө болуп эсептелет. Жана уктоочу бөлмөдөн тамбурдан биз кайра мындайча айтканда кухня жана ошол эле учурда кенен залдын да функциясын ойногон бөлмөгө кирип жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул однокомнатный, орусча айтканда бир бөлмөлүү квартираныкындай эле болгон үй. Анан көп учурда бизден кардарлар аябай ушул жөнүндө да сурашат. Биздин салынган үйлөргө кухонный гарнитур илинеби депчи. Мына өзүңүздөр көргөндөй кадимкидей эле кухонный гарнитурлар илине берет, Аристон илине берет, эч бир маселе жаралбайт. Баарыбыз билгендей 2022 жылдан 2023 жылга өткөн кыш абдан суук болду. Ошол себептен биз бул жерде жашап жаткан адамдардан дагы бир сыйра сурадык. Ушул кышкы учурда силер кандай кылып аттыңар? Суук болот, суук болгон жокпу? Канча каражат менен кыштан чыктыңар депчи. Биз ал катары ар биринен сурап чыктык. Ар биринен сураганда баары тең эле. Ар бир квартира электр энергияга өзүнчө төлөйт экен. Өзүнчө төлөгөндө бир айга 1000 сомдон 1,5 сомго чейин чыкты деди кышкы периодда. Ал сумманын ичинде холодильник, свет, тамак ашы, наркы берки жана отоплениясы бардыгы ошол сумманын ичинде. Ал эми квартиралардын өзлөрү боюнча айтсак, азыркы учурда бул квартиранын ээси ар бир бөлмөнү, ар бир батирди 15.000 сомдон айына элдерге тапшырып берип жатыптыр ижарага. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биздин кардарлар аябай сип панелден салынган үйлөр боюнча мындай көп суроо кайтарышат да. Ал суроолордун эң негизги бири болуп эсептелген бул сип панелден салынган үй же болбосо көп бөлмөлүү мындай батир болсо шумоизоляциясы кандай болот, аябай ыңгайсыз болобу депчи. Биз азыр атайын үйдүн ээсинен да сурадык, жана жашап жаткан жашоочулардан да сурадык. Силерге ошол шумоизоляциясы канчалык деңгээлде ыңгайсыздык жаратып жатат депчи. Анан кардарлар баары эле айтат, негизи оң капталымда, сол капталымда сосед болгон себептен аябай катуу шумейт этсе, фоновый мындай үн бар дейт. Бирок анчалык деле бизге чоң кыжалаттык, ыңгайсыздык мындай жараткан жок дейт. Себеби дегенде бул жерде жашап жаткан кардарлар мындайча айтканда ижарага алып жашап жаткан балдар. Баары тең 1 жыл, 2 жылдан ашык жашап жаткан адамдар экен. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей, квартира иштеткен адамдар болсо биздин сөздү тастыктап берет. Пискоблоктон салынган же болбосо начар салынып калган квартираларда адам токтобойт. Келет, 1 ай жашайт, 2 ай жашайт, анан кетип кала берет. Ошол себептен шумоизоляциялык үн өткөзүү касиети кирпич менен салыштырмалуу однозначно азыраак болот, слабыйраак болот. Бирок башка плюстары ал минусун мындайча айтканда жаап кетет да. Ошол себептен ал деле сизге анчалык ыңгайсыздык жаратпайт. Ошол себептен эгерде сиз да пландап жаткан болсоңуз, биздин офиске келип, биз менен кеңешип, проектини тактап, сметаны тактап берсеңиз, биз сизге 3 айдын ичинде ушундай сыяктуу болгон батирди салып беребиз.